Барыңарга жагымдуу күн достор. Биздин бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүнкү 13-чү грамматикалык сабагыбызда биз көбүрөөк практикалык иштерди иштейбиз. Анткени биринчи айлык А1 курсунун аягына чыгып баратабыз, темаларын бүтүрүп атабыз. Ошого көбүрөөк практикаларды иштеп, бышыктоо сабактарын кылышыбыз керек. Негизинен бүгүнкү сабагыбыз дагы кайталоо, бышыктоо, практикалык сабактары. Андыктан аягына чейин көрүп, биз менен чогуу практика кылыңыздар. Курста окуп аткандар тапшырмаларды убагында аткаргыла. Окубай жөн эле видеолорду көрүп аткандар болсо, өз алдыңарча бышыктоо көнүгүүлөрүн иштегенди унутпагыла. Белгиртечилер деген бир теманы өтөбүз да, калган сабагыбыз практикалык болот. Белгиртечилер деген эмне экенин көрөлү. Белгиртечилер кыргыз тилинде кандай болот билбейм. Мисал үчүн белгиртеч önce ve sonra деген белгиртечти карап көрсөк болот. Биз байламта десек болсо керек муну. Байламталар бул önce sonra деген байламталар чейин же болбосо кийин деп которулат. Темабыз түшүнүктүү болуш үчүн мен ар дайым сабактарымда кыргызча мисалдарды көрсөтөм, анан гана түркчөсүн көрсөтүп берем. Ошол мурунку сабактарда эле азыр кыргызча мисалдарды карайбыз. Күн сайын сабактан кийин үйгө келем. Эмнеден кийин? Сабактан кийин. Дайыма тамакка чейин колумду жууйм. Эмнеге чейин колумду жууйм? Тамакка чейин. Ал мага чейин эле келген экен. Кимге чейин? Мага чейин. Кыштан кийин жаз келет. Эмнеден кийин жаз келет? Кыштан кийин. Бул önce ve sonra деген темаларыбыз көбүнчө качан деген суроого жооп берет. Качан? Не zaman? Качан? Күн сайын сабактан кийин үйгө келем. Качан үйгө келем? Сабактан кийин. Качан колумду жууйм? Тамакка чейин колумду жууйм. Качан мага чейин качан келген экен? Мага чейин эле келген экен. Качан жаз келет? Кыштан кийин жаз келет деп түшүнсөк болот экен. Ушул чейин жана кийин деген байламталарды биз түрк тилинде кантип айтабыз? Önce sonra деп айтабыз. Мисалдар менен карайбыз. Önce sonra байламталары түрк тилинде колдонуш үчүн биз дан, ден же болбосо тан, тен деген мүчөлөрдү колдонот экенбиз. Мисалы, yemekten önce ellerimi yıkıyorum. Тамактан мурун колдорумду жууйм. Yemekten önce ten деген мүчөнү колдондук. Кайсыл учурда дан, кайсыл учурда ден, кайсыл учурда тан, тен деген мүчөлөрдү колдонобуз. Биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Эң акыркы бүткөн үндүү же үнсүз тамгалар карап, кайсынысы туура келсе ошону коебуз. Мурунку өтүлгөн сабактардагыларды кайталабайм. Болгону кайсыл мүчөлөр колдонулат экенин билип алыңыз. Dersten sonra eve gidiyorum. Dersten sonra eve gidiyorum. Sabahtan kийин үйгө кетем. Konserden sonra eve gidiyorlar. Konsertten kийин үйгө кетип жатышат. Көпчүлүк түрдө gidiyorlar деп айтылды. Konserden sonra. Partiden önce hazırlık yapıyoruz. Parti деген эмне? Кече. Вечеринка. Кечеден мурун, кечеге чейин даярдык кылабыз же даярданабыз. Kahvaltıdan sonra parka gidiyor musunuz? Kahvaltı эмне эле? Таңкы тамак. Таңкы тамактан кийин паркка барабыз. Барасызбы деп суроо атат. Gidiyor musunuz? Барасызбы деп суроо атат. Демек, önce же sonra деген белгиртечилерге биз дан, ден, тан, тен деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасайт экенбиз. Бул кайсыл учурда ушул мүчөлөр колдонулат, кайсыл учурда туура болот? Буларды мурунку сабактардан бери түшүндүрүп келгем, аларды кайталабайбыз. Бир гана мисалдарды карайбыз. Мисалдарды жазып алыңыз достор. Бир аз мисал карап көрөлү. Dersten önce ödevlerimi kontrol ediyorum. Dersten önce ödevlerimi kontrol ediyorum. Sabaktan murun tapşırmalarımı tekşerim. Ödev tapşırma, kontrol etmek, tekşerүү. Азыр сиздерге жандырып алайын көрсөткүчтө. Мына көрүндү. Kontrol etmek, tekşerүү. Sınavdan önce ders çalışıyorum. Sınav эмне эле? Экзамени. Sınavdan önce ders çalışıyorum. Экзаменден мурун сабак аткарам. Saat 4'ten sonra ders bitiyor. Saat 4'tөн kийин сабак бүтөт. Yemekten sonra dişlerimi fırçalıyorum. Diş fırçalamak, tiş juu, şotka менен жуу. Diş fırçası şotka болчу. Бул жердеги сөздөрдү биз көбүнчөсүн мурунку сабактардан, практикалык сабактардан өткөнбүз. Мисалдарды жазып алыңыз. Демек түшүнүктүү болду. Кайсыл учурда önce sonrаларды колдонобуз. Эми практикалык иштерди карап көрөбүз достор. Эң алгач эле практикалык иштерибизде тесттерди иштеп көрөлү. Siz tatilde Türkiye'ye mi gidiyorsunuz? Деп биринчисин иштедик.
бул жерде азыр көрсөтүп берейин. Бул жердеги мисалдарды биз бул жерде тесттер берилген. Тесттерди окуп, видеону пауза кылып турасыз дагы, өзүңүздүн оюңузча, өз алдыңызча ушул тесттерди иштеп көрөсүз биринчи. Анан биз бул жактан туура жообун айтабыз, ошого карап туура же туура эмес экенин аныктайсыз. Сөзсүз түрдө аткарыңыз муну достор. Аткарыңыздар, пауза кылып туруп, туура жообун өзүңүз тапканга аракет кылып көрүңүз. Бул темалардын баарын биз өткөнбүз. Биринчиси, сиз татилде Түркияга эмне гидиyorsunuz? Эмне үчүн гидиyorsunuzду тандадык, анткени башкалары туура келбейт. Биринчисин карап көрөбүз. Татил деген эмне эле? Татил деген бул эс алуу, каникул. Сиз каникулда Түркияга барасызбы дейт. Gidiyor musunuz? Болбойт, анткени бул жерде сору ишарети же сору мүчөсү бар. Түркияга эмне gidiyor musunuz? Бул жерде musunuz деген дагы биздин суроо мүчөбүз. Бул жерде mi деген да суроо мүчөбүз, ошондуктан бул болбойт. Gidiyoruz болбойт. Анткени бул жерде gidiyoruz дегенге бул жерде биз деген мүчөнү колдонушубуз керек. Бул жерде сиз. Сиз деген ата тош тургандыктан gidiyoruz колдонулбайт. Кыргызча эле мисал келтирип көрөлү. Сиз каникулда Түркияга барабызбы дегендей болуп калат эгер бысын колдонсок. Ошондуктан туура эмес. Gidiyorlar булар көпчүлүк түрдө. Бул жерде эгер муну кое турган болсок, анда сиз деген ордуна onlar деген мүчө келиш керек. Ошондуктан туура жообубуз D варианты болду. Кийинкисин дагы пауза кылып иштеп көрүңүз. Сөзсүз пауза кылып иштеңиз жалкоолонбой. Эми биз болсо бул жерден туура жообун тапканга аракет кылып көрөлү. Эң эле башынан баштап көрөбүз. А вариантынан баштап. Шу куту. Куту деген куту, кыргызча эле куту. Маса деген стол. Бул жерде айткысы келген нерсе, бул кутуну столдун үстүнө кой деп буйрук бериш керек экен. Эми кайсыл мүчөнү коюп көрөбүз. Шу кутую масанын үстүнө кой дешибиз керек. Биринчисин карап көрөбүз. Шу куту я масада кой. Туура эмес. Анткени темалардан өткөнбүз. Куту дегенден кийин мүчө болуш үчүн биз е мүчөсүн улайбыз дагы, андан кийин у мүчөсү келиш керек. Бысында. Шу кутую масая кой. Бул бысы туура болду. Анткени биздин өтүлгөн темаларыбыз боюнча грамматикалык негиздер боюнча туура келет. Куту дегенден кийин үндүү тамга менен бүткөндүктөн бизге жардамчы е келет жана аягы үндүү у тамгасы менен бүткөн үчүн бул жерге у коюлуш керек. Еден кийин у. Шу кутую масая кой. Нерее масая. Бул жерде маса деген сөз дагы үндүү менен бүттү. Ошондуктан мүчө болуш үчүн бизге жардамчы е келди дагы. А тамгасы менен бүткөндүктөн еден кийин дагы а коюлду. Шу кутудан масадан кой. Туура эмес. Бул чыгыш жөндөмөсү чыкма дуруmunун мүчөсү болуп калды. Сысы туура эмес. Дысын карап көрөбүз. Шу кутуда масайы кой. Бул дагы туура эмес, достор. Мааниси боюнча туура эмес келет. Демек биздин эң туура жообубуз шу кутую масая кой. Бул кутуну столго кой деген жооп туура экен. Кийинки тесттерге өтөбүз. Табак. Табак деген идиш же табак деп койсок болот. Табак. Hangi yemek? Кайсыл тамак? Коюyorsun. Кайсыл жерге коюyorsun дейт. Бул жерде айткысы келген нерсе, бул табакка кайсыл тамакты коесуң же болбосо кайсыл тамакты саласың деген маанини айткысы келиптир бул жерде. Эми башынан баштап, А вариантынан баштап мүчөлөрүн коюп көрөбүз. Табагы hangi yemeğe koyuyorsun? Туура эмес. Же туурабы? Ойлонуп көрүңүз. Табак деген сөз бул к тамгасы менен бүттү. Бул серт үнсүз деп коет элек муну. К тамгасы серт үнсүз болгондуктан жумшайт болчу, жумшама болуп, к тамгасы юмшак г тамгасына өзгөрөт болчу. Биринчисинде асын карайбыз. Табагы hangi yemeğe koyuyorsun? Туура эмес бул. Табакка табакты кайсыл тамакка коесуң болуп калат. Табакты биз тамактын ичине салып аткандай маани болуп калат асында, ошондуктан асы туура эмес. Биз тескерисинче табакка оокат салабыз, оокатка табакты салбайбыз, Экинчи Б варианты. Табакта hangi yemekte koyuyorsun? Булар туура эмес. Мааниси жагынан кыргызча деле мисалы табакта, оокатта дегенде маани келип чыгып калат. Бул жерде туура эмес. Бысы дагы С вариантыбыз туура. Табага hangi yemeği koyuyorsun? Табага к тамгасы юмшама болуп, юмшак г болду дагы, а мүчөсү уланды. Табакка hangi yemeği кайсыл оокатты koyuyorsun дейт. Демек С вариантыбыз туура. Бул жерде мен ката кетирип атам, достор. Бул варианттардын аталыштарын түркчө айтышыбыз керек. А, Б, Ж, Д деп. Мен англисче үйрөнүп калгандыктан С деп айтып атабыз, бирок булар азыр бул жерде маанилүү эмес. Маанилүүбүз кайсыл мүчөлөрдү кайсыл жерге коебуз.
D варианты дагы туура эмес. Демек табаге ханди емеги коюyorsun. Туура эмес, үндүү тамгалар коюлган бул жерге. Төртүнчүбүз сааттар боюнча. Бул жердеги 12ден 15 өттү дегенде түркчө айтышыбыз керек экен. Saat kaç? Пауза кылып иштеп көрүңүз. А вариантын каярып көрөбүз. 12'ye çeyrek geçiyor. Туура эмес. Анткени бул жерде 12'ye деп коет. Биз немесин, тамгасын калды дегенде айтат элек. Мисалы үчүн мына могул саат болсо, бул ортосунан бөлөбүз дагы. Бул жагына калды, бул жагына калды, бул жагына болсо өттү деп айтат элек. Демек биз азыр өттү деп айтабыз, анткени 15 бунун оң тарабында. Ошондуктан биз муну и мүчөсү менен жазышыбыз керек болчу. Эмес. Бул калды дегенде айтылат. 12'ye çeyrek geçiyor. Ошондуктан асы туура эмес. Б варианты 12'den çeyrek geçiyor. Бул жерде ден деген мүчө саатта колдонулбайт. Ошондуктан Б'сы дагы туура эмес. Кыргыз тилиге окшоп калат бул. Кыргыз тилинде колдонулат, ал эми түрк тилинде ден мүчө саатта колдонулбайт. С варианты 12 çeyrek var. Туура эмес. Бул 12'ге 15 калды деп айта турган болуп атат, бирок бул жерде дагы мүчө жетишсиз, ошондуктан туура эмес. Эң туура вариантыбыз Д варианты болду. 12'yi çeyrek geçiyor. 12'den 15 өтүп жатат. Өттү дегенде биз өтүп жатат дегенде и мүчөсүн колдонот элек. Çeyrek дегенде биз эмне деди элек? 15 дегенде биз дайыма çeyrek деп колдонобуз дедик, Түшүнүктүү болду тесттер. Кийинки тестке өтөбүз. Saat kaçta ders başlıyor? Бул жерде дагы саат боюнча 11:50-нү айтышыбыз керек экен. Алдын ала айта кетейин, 11:50-нү биз 12'ge 10 калды деп айтабыз, Мурунку сабактарда түшүндүрүп берген булар боюнча. А вариантын дагы карап көрөбүз. 12'ye 10 kala. 12'ye 10 kala. Бул вариантыбыз туура. 12'ye 10 kala. 12'ge 10 калды деп айтабыз. Эмне үчүн дегенде азыр бул жерде эки вариантыбыз туура болуп калат. 12'ye 10 var деп. Эки вариантыбыз туура болуп калды. Но биринчи Б жана Д варианттар туура эмес экенин түшүндүрүп берейин. 12'ye 10 geçe. 12'den 10 өттү болуп калат. Ошондуктан бул туура эмес. Д варианты 12'ye 10 geçiyor. 12'den 10 өтүп жатат. Бул дагы туура эмес. Наоборот, бизге 12'den өтпөй эле 12'ge 10 мүнөт калып атат. Эми бул жерде эки вариантыбыз туура болуп калды. 12'ye 10 kala. Же болбосо 12'ye 10 var. Биз ушул жерде бул суроого карайбыз. Saat kaçta деп атат. Saat kaç дебей, saat kaçta. Saat канча болду дебестен, saat канчада деген суроо берип атат. Демек биз 12'ye 10 kala дегенди туура көрөбүз. Анткени 12'ge 10 мүнөт калганда деп атат. Бул жерде С варианты болсо 12'ge 10 мүнөт бар деп атат. Saat канчада сабагым башталат десе, биз 12'ge 10 мүнөт бар деп жооп бербейбиз. 12'ge 10 мүнөт калганда деп жооп беребиз. Ошондуктан С варианты туура эмес. Туура вариантыбыз А варианты болду. Алтынчы тестибиз. Sabah işimiz var. Biz öğle park gidiyoruz. Бул жерде айткысы келген нерсе, эртең менен иштерибиз бар. Биз түштөн кийин паркка барабыз деп айтып жатат. Демек, А варианттан баштап карап көрөбүз. Sabah işimiz var. Biz öğleden önce parkta gidiyoruz. Туура эмес. Эртең менен ишибиз бар. Биз түштөн мурун, башкача айтканда эртең менен паркта барабыз дегенде маани келип калды. Та варианты да колдонулбайт. Та мүчөсү бул жерде, ошондуктан туура эмес. Мааниси башкача болуп калат. Бул жерде Б вариантыбыз туура болуп калды. Sabah işimiz var. Biz öğleden sonra parka gidiyoruz. Б вариантыбыз туура. Эртең менен иштерибиз бар. Түштөн кийин, öğleden sonra. Önce sonrаны жана эле өттүк. Түштөн кийин парка, нерeye? Паркка gidiyoruz. Паркка барабыз дейт. С варианты менен Д варианты бул жерде туура эмес. Кийинки тесттерибиз. Ötöbüs nerede acaba? Duragı, durakta, durak, duraktaki. Бул видеону пауза кылып туруп, дароо өз алдыңызга иштеп көрүңүз, анан биз айткан туура жооптор менен текшеребиз. Биринчисинин туура жообу А варианты. Анткени ötöbüs durakta, durak, duraktaki дегендер туура эмес коюлушу. Дурак деген эмне эле? Остановка, Автобус остановкасы нереде дейт. Автобус остановкасы кайсыл жерде? Остановкасы дурагы болот. Дуракта, остановкада деп которулат Б вариантындагы. Ал эми С вариантында жөн гана остановка, Д вариантында болсо остановкадагы болуп калат. Туура вариантыбыз А варианты. Экинчи тест. Түркиянин hangi ülke vardır?
бул жерде Түркиянын батышында кайсыл өлкө бар деп айтышыбыз керек. Биз батысындан туура эмес, батышындан деп чыгыш жөндөмөсү болуп калат. Эгер муну кечиресиздер, туура эмес бул. Түркиянын батышындан кайсы өлкө бар? Бул сүйлөмөбүз туура эмес, батышындан. Түркиянын батысы ханги өлкө бардыр? Бул батысы деп жөн гана айтып койгон. Батышы деп эле. Ошондуктан туура эмес. Түркиянын батышы кайсы өлкө бар деп которулуп калат. Үчүнчүбүз, Түркиянын батыда ханги өлкө бардыр? Бул дагы туура эмес. Түркиянын батышта кайсы өлкө бар деп которулуп калат. Туура вариантыбыз Д варианты. Түркиянын батысында ханги өлкө бардыр? Түркиянын батышында кайсыл өлкө бар? Үчүнчү, бисиклет сенинми? Асы капыдаки, капыда, капысы, капынын. Капы деген сырт деген мааниде колдонулат бул жерде. Бисиклет, велосипед. Сырттагы велосипед сенинми деп айтыш керек экен. Сырттагы велосипед сенин велосипедиңби деп айтышыбыз керек экен. Капыдаки туура. Бул жерде капыда бисиклет сенинми? Сыртта велосипед сеникиби? Болуп калат Б вариантын койсок, ошондуктан туура эмес. С варианты дагы туура эмес, анткени капысы эшиги деп которулат. Сүйлөм түзө турган болсок, эшиги велосипед сенинби болуп калат. Д варианты капынын, эшиктин велосипед сеникиби? Бул дагы туура эмес, ошондуктан капыдаки эшиктеги велосипед сеникиби деп коюлат достор. Төртүнчүбүз, отобустеки кадынын бебек чок севимли. Бул жерде айтыла турган максаты автобустагы аялдын кучагындагы бөбөк өтө сүйкүмдүү экен деп айтыш керек экен. Кучагындагы деген сөздү табышыбыз керек экен бул жерден. Асы кучактаки, Бсы кучагындаки, Сы кучакта, кучагы. Кайсыл вариант туура болду? Албетте Б варианты туура болду. Өтөбүстеки кадынын кучагындаки бебек севимли. Кучактаки, кучакта, кучагы. Булар туура эмес. Кыргыз тилинде деле контексттен түшүнсөк болот экен, бул сүйлөмдүн контекстинен. Бешинчиси, витриндеки манкенин пек шык. Манкен, бул манекен, жанагы магазиндерде жасалма адамдарды коюп, ошого кийимдерди кийгизип коет го, ошону манкен дейбиз. Витрин деген ошол магазин деп түшүнсөк болот, жана терезелерди айтып коет. Бул жерде айткысы келген нерсе ошол дүкөндөгү манекендин кийимдери өтө шык деген, жарашыктуу, өтө кооз деп которулат. Ошол манекендин кийимдери өтө кооз деп айтышыбыз керек экен. Бул жерде А варианты элбисеси, исми, маазасы, парфюмү. Элбисеси көйнөгү, Бсында исми аты, С вариантындагы маазасы эмеси, качествосы, же болбосо жасалган эмеси, материалы дегенде болуп калат. Дс болсо парфюмү, атыры, духиси. Демек бул жерде логикалык жактан биз элбисеси деген вариантты туура деп табабыз. Анткени манекенге көбүнчө дайым эле кийимдерди, көбүнчө көйнөктөрдү кийгизет. Биз дүкөндөгү магазинден барып анын атын билбейбиз, же болбосо анын жасалган жерине суктанбайбыз, же болбосо анын атырына, духисине суктанбайбыз. Ага кийгизип койгон кийимге суктанабыз. Ошондуктан А варианты туура болду. Кийинки тест. Дерслер Хазиран сүрүyor. 1 Хазиранда татил башлıyor. Бул жерде Хазиран айдын аты. Хазирана кадар, Хазирандан önce, Хазирандан sonra, Хазиранда. Хазиранга чейин сабактар болот. 1 Хазиранда татил, каникул башталат дейт. Демек бул Хазиран айына чейин сабак болот экен дагы, 1 Хазирандан сабак башталат экен. Биз Хазиранга чейин, Хазиран айына чейин деген маанини табышыбыз керек экен. Хазирана кадар бул туура болот. Хазиран айына чейин. Б варианты туура эмес, анткени Хазирандан sonra. Эгерде ушул айдан кийин ушул ай бүтүшүнө чейин сабак болсо, анда 1 айдын 1 числосунан каникул башталбашы керек. Демек Б варианты да туура эмес. С варианты Хазирандан önce. Хазиранга чейин дагы сабак болушу мүмкүн, бирок туура варианты А варианты Хазирана кадар. Хазиранга чейин. Хазирандан önce бул мисалы март айы болсо, март айы болсо, мисалы февраль айында сабак бүтөт, февраль айына чейин сабак болот, Хазирандан баштап каникул болот дегендей болуп калат, мааниси туура эмес. Д варианты болсо Хазиранда сүрүyor, бул дагы туура эмес. Türkçe, sonra Çince başlıyoruz. Türkçe, Türk сабагынан кийин, түркчө сабактан кийин кытайча сабакты баштайбыз дейт. Türkçe dersten sonra Çince dersten başlıyoruz. Д варианты туура.
Анткени калгандарындагы мүчөлөр туура эмес коюлган. Дерсин, дерсин, дерсине, дерсини, дерсинден, дерсине. Булар мүчөлөр туура эмес. Эгер ар бирин коюп чыксак, мисалы маанилери туура эмес болуп калат. Ошондуктан мааниси эң туура. Түркчө дерстен соронура, чинче дерстен баштайбыз. Түркчө сабактан кийин кытайча сабакты баштайбыз дегендей мааниде айтып атат. Saat 12:15 yemekhaneye gidiyoruz ve yiyoruz. Бул жерде саатты айтышыбыз керек экен дагы. Өглө түшкү тамакты жейбиз. Saat 12:15-те түш эмеге yemekхане эмнеле? Ашкана. Saat 12:15-те ашканага түшөбүз жана түшкү тамакты жейбиз деп айтышыбыз керек экен. Saat 12'yi кайсы болот? Табыңыз. Saat 12'yi çeyrek geçe yemekhaneye gidiyoruz ve öğle yemeğini yiyoruz. Туура вариантыбыз D варианты болду. Калган варианттарды карап көрсөңүз, эгер өтүлгөн темаларды жакшы түшүнсөңүз, мүчөлөрү туура эмес коюлган. 13. Herkes sadece kendi istiyor, başka hiçbir şey деп айтып атат. Мааниси бул жерде айткысы келген нерсе, бардыгы бир гана өзү жөнүндө ойлошот, башка кандай десек, башка нерселерди каалашпайт дегендей мааниде айтат экенбиз. А варианты herkes sadece kendi hakkını istiyor, başka hiçbir şey istemiyor. Бул А варианты азырынча туура. Башка варианттарды карап көрөбүз. Б варианты herkes sadece kendi hakkında istiyor. Kendi hakkında istiyor, başka hiçbir şey istiyor. Bu B варианты туура эмес. С варианты kendi hakkını istiyor, başka hiçbir şey istemiyorlar. Hakkın туура эмес, анткени эмнесин, hakkını биз бул теманы өткөнбүз. Hakkını дегенден ны тамгасынан кийин ы мүчөсү коюлуш керек. D тамгасы, D варианты дагы туура эмес. Демек А варианты туура болду, Акыркы тестибиз. Bazen bana bakıyorsun ama sanki beni görmüyorsun дейт. Бул жерде мааниси кээде мени карайсың, бирок мени көрбөй атасың дегендей мааниде айтып жатат. Bazen bana bakıyorsun ama sanki beni görmüyorsun. A variantı tуура. Bu yıl kış geçen yılkiden daha soğuktu. A variantı tуура. 16. Siz bizden en son daha kadar. Bizden sonra erken mi geldiniz? Bizden daha erken mi geldiniz? Bu variantı tуура. Bizden daha erте geldiniz mi? Üstünlük degende temada var. Bu daha деген temalar. 17. Annem dünyanın iyi insanıdır. En degen S variantı tуура. Apam dünyanın en жакшы adamı. 18. Kırgızistan soğuk ülkelerden biridir. Бул жерде D variantı tуура. Kırgızistan en soğuk ülkelerden biridir. Kalan varianттарды коюп көрсөңүз туура эмес. Ушул тесттерди жазып алып иштесеңиздер жакшы болот, достор. Мынакей достор, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Аягына чейин көргөнүңөргө биз менен бирге болгонуңарга рахмат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө жакшы тургула.